Ар бир инсан мектепте окуп жүргөн кезинде мен келечекте ким болом деген темага дил баян жазса керек. Айрымдары космонавт, экономист, айдоочу сыяктуу кесиптерди тандаса, биздин каарманыбыз аскер кызматкери болом деп жазганы азыркы күнгө чейин эсинде. Кийин ошол бала кыялына жетүү үчүн советтик аскер окуу жайларын түрө кыдырып окуп, бүгүнкү күндө мекени Кыргызстан үчүн ак ниет менен кызмат кылып келет. Кыргыз чек ара кызматында көптөгөн кызматтарды аркалап келаткан полковник Өткүр Бапыев Баткен окуясынын ардагери. Ал ошол каргашалуу окуяда активдүү катышып, эрдик төш белгиси менен сыйланган. Ал жакта Бокбашы деген жайлоосу болгон. Ошол жерде биз барганга чейин эмелер жанагы жөнөкөй сөз менен айтканда маджахеттердин лагери, базасы деп коебуз, бирок кичинекей бир пункт управления дегендери болгон. Ошол жакка биринчи чыгып, бизде дагы бир менде ага лейтенант Эркебаев Аскар Чырмашевич деген бар эле. Ошол экөөбүз биринчи чалгындоону экөөбүз жүргүзүп келгенбиз. Андан кийин ошо 99-жылы полковник Бөрүбаев, азыр генерал Бөрүбаев, ошонун көрсөтмөсү боюнча президенттин указы чыккан, эрдик менен сыйлансын деген. Жер суу эл аралык терроризм дүйнөдөгүдөй эле Орто Азияда дагы бул маселелер чоң көйгөйлөрдү жаратып келет. Чек араң бек болбосо, дал ушул факторлор коңшу өлкөлөр ортосундагы чыр-чатактардын чыгып кетишине алып келиши мүмкүн. Технологиялык инновация өнүккөн заманда баягындай чоң согуш менен басып алуу деген түшүнүк бүгүнкү күндө жок. Болгону бир үй, бир көчө, бир айылды басып алуу сыяктуу ыкмалар колдонулат. Андай ошо коңшу өлкөлөрдүн ошондой туура эмес ой жүгүртүүсүн, туура эмес ошо куралдуу күчтөрүнүн колдонушун биз мейизин артка ар дайым кайтарып атабыз, кайтарууга даярбыз ар дайым. Эмне дегенде азыр биздин чек ара кызматтын аскерлери даярдыгы көп нерседен тажрыйба алган. Ошол эле 99-жылдан бери, мисалы үчүн 2012-жылы эмне деген терроризм боюнча жанагы Кадан жайда эмне болду. Башка адан кийин ошо мына 1 жыл, 2 жыл мурдунку убакытты алсак деле тажрыйбасы жакшы эле бар деп ойлойм. Ошондуктан ким кайсыл жактан болбосо кол сала турган болсо дагы ушундай биздин Кыргызстандын куралдуу күчтөрү, анын ичинде биздин чек ара кызматыбыз дайым даяр деп ойлойм. Улуу педагог Макаренко айтмакчы, баланы тарбиялоо эненин ичинен башталат. Ал эми ошол балага эл жерин, мекенин сүйүү, аны көздүн карегиндей сактоо сезимин ойготуу бала бакча жана мектептен уланат. Ошондуктан мамлекеттин ар бир инсаны өзүнүн мекенинин патриоту болууга милдеттүү. Мектептен баштап Кыргыздын элин, жерин сүйүүгө, патриоттук сезимге үйрөтүү бул биздин азыркы убакытта аябай чоң нерсе деп ойлойм. Ошондуктан ошо биздин дагы өзүбүздүн чек ара кызматыбыздын кызмат жактан дагы көп иштер жүрөт бул багыт боюнча. Ар бир чек ара заставаларынын жанында жайгашкан, мисалы үчүн мектептерде бирден биз класстарыбыз бар, ошо чек арачы классы деген. Ошонун ичине кирип мектептеги окуучулар үйрөнүп, даярданып, өзүнүн аң сезимин көтөрсө болот. Чек арачы деги чек арачы ким экенин түшүнсө болот. Ошонун ичинен жөнөкөй эле бир солдат, автоматчан эмес, бул Кыргыздын чек арасы бир гана чек арачы кайтарбайт. Кыргызстандын бир өлкөнүн чек арасын бүт ошол өлкөнүн ичи жарандары, жөнөкөй жарандары, эли ошо чек арачы менен кошо кайтарыш керек деп ойлойм да. Ушундай эле майрамдар 23 февраль, 9 май, башка чек арачылардын күнүнө, майрамдык күнүнө, 29 май куралдуу күчтөрүнүн күнүнө карата ошо мектептер менен кошо жанагы 9, 10, 11 класстын балдары, кыздары менен, уул кыздары менен ошо ок атуу, үйрөтүү, ачык эшик деген ушундай коомдук иштерди өткөзөбүз. Кыргыз чек ара кызматынын түптөлгөнүнө быйыл туура 16 жыл болду. Бул убакытты 16 жаштагы өспүрүм менен салыштырсак, кандай картина туюлат? Иш десе ишке, аш десе ашка тойбой турган чагы. Бул турмушта ар кандай каталарды башынан өткөрүп, бул жашоодо өзүнүн туура жолун тандап,
аныктаган чагы. Анысы карындай кыргыз чегара кызматы да жаңы түптөлгөн мезгилден тарта көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бирок ага карабастан татыктуу бутуна тура алды. Мындан улам бүгүнкү күндө кыргыз чегара кызматында кызмат өтөө ардактуу деген суроо туулбай койбойт. Албетте, сөзсүз түрдө ардактуу. Не дегенде, азыр дүйнө жүзүндө чоң саясатта эмне болуп аткан азыр жаштар деле түшүнө баштады уже. Америка, Европа ошондуктан өзүн эгерде эли жери жок болсо, кайсыл жерге барып киммин деп жашайт, кайсы улутмун деп жашайт. Ошондуктан азыркы жаштардын андай ушул патриоттук сезимге күчү көбөйүп атат деп ойлойм. Бул чек арада кызмат өтөш жана кызмат кылуу бул аябай чоң бир мындай милдет, анан аябай чоң бир эме сыймык деп ойлойм. Милдет, намыс, атамекен. Бул сөздөрдү ар ким ар кандай чечмелейт, айрымдары маани да бербейт. Көптөгөн чегара заставаларында, деги эле аскер бөлүктөрүнүн босоголорунда ушул сөздөрдөн куралган ураанды байкаса болот. Анткени аскер кызматкерлери үчүн намыс, милдет, атамекен өтө кыйык. Кыргызстандын жараны өзүнүн элин коргогонго милдеттүү деп ойлойм. Ар бири бул жерде акчалуу же материалдуу бир каяктагы бир эмелер алып салганда жөнөкөй эле рухи дүйнөсү менен өзүнүн чын дили менен коргогонго жана ошону көз карегинде алып жүргөнгө ар бир кыргыз элинин бул жерде эркектин эле эмес, ар бир жарандын милдети деп ойлойм. Ушу намыс деген сөздү мен бир айтып кетким келет. Биздин улуу эпосубузда Манас атабыздын сөздөрү баягы орус айтканда боевой клич урааны аманат жаным чыкканча намыс жолун кубам. Атамдан калган жеримди алдырып коюп душманга аңкайып антип турам деген жери бар. Мен ошол эле сөз менен билдиргим келет ушу намыс деген сөздү. Атамекен деген сөз бул менин атам мекеним деген сөздөй мекенибизди атамдай көрө турган сөз деген түшүнүк деп ойлойм.